Телефондун заряды эмнеге тез өчөт? Адамдын маанайын бузган нерселердин катарына акыркы 10 жылда ажырагыс түзүмүбүз телефон да кошулду. Анын кубаты тез бүтүп калса, ар бирибиздин маанайыбыз чөгөт. Мындай учур ар бирибиздин башыбыздан өтүп турат. Телефон кубатынын эмне үчүн тез бүтүп кала турганын аныктап көрсөк. Биринчи, сиз телефонуңузду ар дайым 100%га чейин кубаттайсызбы? Бул чоң катачылык дейт адистер. Себеби телефондун батарейкасынын максималдуу кубаты 30 менен 80% аралыгында болот экен. Бул телефонду кайра кубаттай берсек, анын батарейкасын бузулат деп ойлойбуз. Эксперттердин пикири боюнча, күнүнө бир нече жолу кубаттоо батарейканын узак убакыт кызмат кылуусунун кепилдиги боло алат. Экинчи, ар дайым телефон кубатын кызыл күйүп калганча жүрө берүү жакшы эмес. Телефонуңузду мынчалык кыйнабаңыз. Адистердин айтуусу боюнча, болгону 2 айда бир жолу гана зарядын 0%га чейин пайдалануу керек. Бул профилактика үчүн дагы кажет. Үчүнчү, бардык гаджет экстремал температураны жакшы көрбөйт. Телефонду өтө суук же 35 градустан жогорку температурада колдонууда анын батарейкасын тез иштен чыгарат. Төртүнчү, смартфонду алыстыктан туруп кубаттоо зыян. Ал батарейканы тез ысытып жиберет. Бешинчи, кубаттоо учурунда телефонуңузду жумшак заттардын үстүнө койбоңуз. Бул да смартфонуңузду тез ысытып, өрт коркунучун туудурат. Алтынчы, баарыбызда адат болгон телефон кубаттоо түзүмүн сайган бойдон калтырып коюу. Күйүп кеткенден кийин керек болсо арзанын сатып алып пайдалана беребиз. Арзан кубаттоочу каражат смартфонду узак убакыт кубаттайт. Натыйжасында телефон кызарат. Бул да телефондун өлүп калуусунун бир себеби экен.